Ооз жапкандан кийин оозу сасыган адамда тишин жууса болобу деген суроо экен. Албетте бул ооз эмес, балким бош калган ашказан жыттанат. Ошол себептен ал сасык деп айтыла алмайт. Бирок ошого карабастан ооздун жытын кетирип турат атайын жана аппараттарды колдонуп же тиш пастасы менен жууп эң жакшысы мисвак менен. Анткени мисвак ошол тишти катырып фторду бекемдеп өтө пайдалуу бир натыйжа берген себептен. А бирок ошондой карабастан ашказандан жыт келебет. Анткени ашказанга чейин пастаны киргизип жуя албайт эч ким. Бир ошол себептен айткан пайгамбарыбыз кимде ким орозо учурунда ооз жыттана турган болсо билсе мына ушул Кудайдын астында мистен дагы жакшыраак жыт деп айткан да. Демек ага кыжарат болбош керек. Бирок ошого карабастан мисвак менен же тиш пастасы менен жууган болсо иншалла зыяны тийбейт деген биз пикирдебиз. Ооз чайкаса болобу дейт. Ооздун мурунду жөндөн жөн чайкай берүү урматтуу бир тууганым макру болуп калат. Бирок чайкабасаңыз болбой турган болуп, орозоңуздан кыйналып кете турган болсоңуз, муздак сууга чайкап, кайра сууну сыртка төгүп жиберсеңиз болот. Бирок оозуңузда калган калдыктарды жутуп жибергенге шарият тыюу салат.